Таласта 16 жаштагы кызды 2,5 жылдан бери өгөй атасы зордуктап жүргөн. Учурда кыз 5 айлык боюнда болуп, шектүүнү милиция 10 күндөн бери таппай жатат. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлеринин 50% үйдөн иштетүү сунушу берилди. Аларды тез арада эмдөө зарылдыгы да белгиленди. Акыркы суткада коронавирустан 9 адам каза болду. Кытайда коммунисттик партиянын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Маареке Бейжин уйгурлар баштаган мусулмандарды куугунтуктап, адам укуктарын басмырлагандыгы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына туш болгон учурга туура келди. Саламатсызбы, сиз бүгүн Азаттыкта маалымат программасын көрүп баштадыңыз. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу республикалык штаб мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин 50% үйдөн иштетүү сунушун берди. Ошондой эле штаб мамлекеттик кызматкерлерди кыска мөөнөттө вакцинациялоо, чогулуштарды онлайн режимде өткөрүү зарылдыгын белгиледи. Акыркы суткада ковидтен 9 адам көз жумуп, жалпысынан 12 миңден ашык адам ооруп жатат. Ооруканада жаткан 3,5 миңден ашык бейтаптын 200гө чукулунун абалы өтө оор болууда. Кененирээк Кундуз Азарбекова. В палате нас 4. Бир нече күндөн бери Бишкек шаарындагы ооруканалардын бириндеги кызыл зонада жаткан шаар тургуну Искен Афиджанов стационардагы абалды социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу көрсөтүп берди. Шарттар мыкты болбосо да дурус экенин айтат. Конечно, это говорит о том, что мы с вами все расслабились. Мы забыли итоги черного июля. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги учурда Бишкекте ооруканалар менен обсервацияларда 400дөй бош орун бар экенин маалымдады. Министрликтин өкүлү Жалалиддин Рахматуллаев Жогорку кеңештин 30-июлдагы жыйынында вакцина алышы керектелген 2,2 миллион адамдын 200 миңи гана эмделгенин, калганы үчүн вакцина жетпей жатканын айтты. Кытай 150 миң доза вакцина аэропортто турат деп атат. Ошол маалымат туурабы? 150 миң дозаны Кытай майдын аягында келишим негизинде макул болгон, вакцинаны беребиз, шприцин беребиз, только транспортировканы өзүңөр жазагыла деген. Азыр алар 8-июлга Кыргызстанга вакцинаны толук камдуу дайындашыптыр. Министрлер кабинети бул доза жакынкы күндөрү Кытайдан чартердик рейс менен келе турган 1,1 миллион доза вакцина менен кошо келерин билдирди. Мындан сырткары Орусиядан 10 миң доза Спутник V вакцинасын күтүп жатышат. Ошондой эле Европадан 420 миң доза AstraZeneca ташылышы ыктымалдыгы маалымдалды. Буга чейин министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов вакцина алганын жарыялап, элди да эмделүүгө чакырган. Самолет маселесин, акча маселесин чечип атабыз. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб мамлекеттик кызматкерлердин жарымын аралыктан иштетүүнү жана баарын эмдөө зарылдыгын билдирди. Экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров вакцина албаган кызматкерлерге айлык бербей коюу сунушун бергени маалым. Калган армиябызды, МВДны негизги 368 миң өзүбүздүн кызматкерлердин баарын зарплата албайсың деш керек, эгерде прививка болбой турган болсо. Учурда Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов коронавирус жуктуруп ооруканада жатат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев вакцина алган менен кайра ооруп калганы, көп өтпөй айыкканы маалымдалып, коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Ошол адамдардын өлүмүнө министрдин күнөөсү түздөн-түз бар. Аканит деп туруп алды, дагы бир нерсе оору жукту дагы кайра отурат, иштеп. Бул түздөн-түз, бул шалакылык. Мына Чүй облустук оорукана, инфекционка, дагы башка 2-3 ооруканадан бүгүн массалык маалымат каражаттарына чыкты. Бизге кат жазып атышат. Курсактары ач, ким аларды багат? Экономика жана каржы министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандын бюджетинен коронавируска каршы иш-чаралар үчүн 2 миллиард 300 миллион сомго жакын каражат каралган. Анын 815 миллион сому дары сатып алууга белгиленип, бүгүнкү күнгө чейин 100 миллионго чукул гана иштетилген. Мындан сырткары эл аралык каржы уюмдарынан кеминде 40 миллион доллар берилери белгилүү болгон. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык. Таласта 16 жаштагы кыз 2 жылдан ашык өгөй атасы тарабынан зордукталып келген. Учурда 5 айлык кош бойлуу болуп, өгөй атасын милиция 10 күндөн бери издеп жатканы айтылууда.
Ички иштер органдарынын ишине нааразы болгон кыздын апасы акыйкатчыга кайрылып жардам сурады. Теманы Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат. Ошодон бир дала кой уйсайын десем эле күйөөм рубашкасы түшүп кетти ичинен. Карасам эле жана эм эркектин эси кызыл розовый кан экен. Кара-Бура району Чымкент айылындагы 16 жаштагы кызды өзүнүн 50 жаштагы өгөй атасы Бактыбек Биримкулов 2,5 жылдан бери мажбурлап жыныстык катнашка барып келген. Алдын ала маалыматтарга караганда Биримкулов жаш кызды эгер кимдир бирөө айта турган болсоң өзүңдү дагы, апаңды дагы өлтүрүп коем деп коркуткан. Жабырлануучу кыздын апасы кызына кийим алып берип жатып, аны ченеп жатканда боюнда бар экенине шек санап, бирок сураган эмес. Ал эми Биримкулов үй бүлөсүн тоого чакырганда, жубайына эркек балдарды үйгө калтырып, кызын алып келүүнү суранган. Мындан улам күйөөсүнөн күмөн санап, кызын текшерүүгө киришкен. Туруп барып төшөктү ачып эле кызым урсаң кармасам капкаты болуп калыптыр. Таза калтырак түшүп калды. Кызым бул эмне, сен боюңда бар го десем, жеңем арктамдан чуркап келди. Атаңбы десем, о атам деп ыйлап калды да. Каарманыбыз милицияга кайрылганда шектелүүчү ошол замат үйдөн качып кеткен. Ички иштер органдары болсо 10 күндөн бери кылмышка шектүү изделип жатканын айтышууда. 2021 жылдын 22 күнү саат 20:48 чамасында Кара-Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн 102 кызматтык телефонуна Чымкент айылынын тургуну чалып, 2005 жылы туулган кызды өгөй атасы күч колдонуп зордуктап жүрүп, боюна бүтүрүп койгонун билдирген. Тергөө оперативдик ыкчам тобу окуя болгон жерге барган учурда шектүү качып кетип жүргөн жери белгисиз болуп жаткандыгы аныкталган. Текшерүү учурунда жабырлануучунун апасы кызынын зордукталганын уккандан кийин ошол замат барбай аймактык милицияга 3 күн өткөндөн кийин кайрылганы белгилүү болгон. Кылмыштын бетин ачуу максатында шектүүнүн жүргөн жерин тактоо боюнча багыттамалар берилип, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Аны издеп табуу боюнча милиция кызматкерлери тарабынан атайын күч каражаттар жумшалып, ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Милициянын ишине күмөн санаган жабырлануучунун апасы акыйкатчынын облустагы өкүлүнө кайрылган. Анын себеби милиция шектүүнү жакшылап издебей жатканында дейт кыздын энеси. Айрым айылдаштары Бактыбек Биримкуловду айыл ишинен эле көрүшкөн. Ушундан улам милиция кызматкерлерине ишенбөөчүлүк күчөдү. Милициянын кээ бир аракеттерине мен ошо ишенбей атам дейт да. Ал ошо менен сүйлөшүп атканда ошо Кара-Бурада эле жүргөн экен дейт. Андан тышкары жана кызына психологиялык жактан жардам керек, эмне кылыш керек деп ошо боюнча кеңеш сурап, анан арыз жазып кетти. Анан ошонун арыздын негизинде биз бүгүн социалдык эмгек өнүгүү башкармалыгына, Талас райондоралык башкармалыгына кат жөнөттүк. Кара-Бура райондук прокуратурасына суроо талап жөнөттүк. Каарманыбыз 2014 жылы экинчи ирет турмушка чыгып, Биримкулов менен бир кыз, бир балалуу болгон. 2019 жылы 2 жаштагы баласынын жүрөгүнө тез арада операцияга муктаж эле. Мындан улам өзүнүн намына кредит алып, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен уулуна операция жасатууга Кореяга кеткен. Ошол маалда өгөй ата кызды алгачкы ирет зордуктаган. Айрым маалыматтары боюнча башка балдарга да кордук көрсөтүп, ур-токмокко алган. Ошо менен 3 күндөн табылат. Көрсө ошондо балдарымды ушундай сыпор ушундай кылып кордоп келген экен. Азыр мен ичимде баламдардан, балдарыман сурай албай атам. Ушунда көргөн жок белеңер атаң менен эжең ушундай болуп атканын деп сурай албай атам да. Балким ушуларды эле көрүп анан качып кеттиби деген ойдо жүрөм да менчи. Кылмышка шектүү Бактыбек Биримкулов мындан мурда зордуктоого шектелип, Казакстандын Жамбыл облусуна качып кеткен. Кийин ал кармалып 4 жыл абакта отурган айтылууда. Ал эми бүгүнкү күндө иш жерде иштебейт. Анын үстүнө аялдын намына кредиттерди алдыра берген. Бир баламды куткардым, эми экинчиси мынтип азапта турат да. Жакында эле 200 000 кредит алганмын. Жарым жыл мурун 50 000 кредит алганмын. Кайнатам акчасын топтой албай 40 000% алганмын. Кредит төгүш керек болуп дагы 20 000% алганмын. Бир дагы кредит жазылган эмес. Жалгыз бой эне азыркы учурда 5 баласы менен Талас районундагы айылдардын биринде убактылуу батирде турат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды жоголгонуна 1 ай болду. Ички иштер министрлиги издөө иштери уланып жатканын кабарлоодо. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инандынын тарапкерлери анын табылышын талап кылып, 2 жумадан ашуун акцияларды өткөрүп турушту. Ал эми президент Садыр Жапаров аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Расмий маалыматтар боюнча Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөгө чыккан эмес. Жубайы Рейхан Инанды күйөөсүн издөөгө жардам сурап, Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине кат жазганын, бирок аны кабыл албай коюшканын билдирген. Алдыда башка кабарлар.
Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Муну депутат өзү кумтөр ишине байланыштуу болушу мүмкүн деп боолголоп жатат. Момбеков бир ай мурун коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка кирип чыккан. Ал кумтөр алтын кенин текшерүү үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү. Буга чейин ушул эле иштин алкагында мурдагы өкмөт башчылар Игорь Чудинов, Темир Сариев, мурдагы депутат Максат Сабиров жана башкалар күбө катары көрсөтмө беришкен. Ал эми депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, мурдагы депутаттар Исхак Пирматов, Талант Узакбаев камакка алынган. Центеранын президенти кумтөргө байланыштуу кыргыз өкмөтү койгон айыптарга жооп берди. Өкмөт кенди басып алганына бир айдан ашканын белгилеп, алардын бир нече жолку сүйлөшүү аракетине карабай Кыргызстандын бийлиги диалогко келбей жатканын маалымдады. Скотт Перри кызматкерлердин коопсуздугу алар үчүн маанилүү экенин, кен кыргыз тарапка өткөнгө чейин коопсуздук мониторинг жана иштетүү системалары талапка ылайык иштеп келгенин кошумчалайт. Эске салсак, Кыргызстан май айында Кумтөр Gold Company ишканасына убактылуу отуруштан башкаруу киргизип, өзүнө алган, анда экологиялык мыйзам бузууларга жол берилгени айтылган. Канадалык компания бул мурда түзүлгөн эки тараптуу келишимдерге каршы келерин билдирген эле. Мөңгүлөрдүн эриши кумтөр кени иштетилип баштаганга чейин климаттын өзгөрүүсү менен шартталган. Кыргыз Республикасындагы гана эмес, дүйнөнүн башка бурчтарындагы Альпы тоо кыркаларындагы мөңгүлөргө мүнөздүү жалпы көрүнүш. Кыргыз өкмөтү менен макулдашылгандан кийин 2014-жылдан тарта бош тоо тектер кумтөр кенинин аймагындагы мөңгүлөргө көмүлбөй калган. Бош тоо тектер менен мөңгүлөр аралашып кетпесин деп аларды өз-өзүнчө ажыратып келгенбиз. Кыргыз Республикасынын өкмөтү бул айтылгандарды четке кагып, кумтөр кенинин айланасындагы мөңгүлөргө чоң зыян келип жатканын билдирип келет. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыруучу кытайлык Shenzhen Sunwin Intelligent компаниясы менен келишим 2022-жылдын 10-мартына чейин узартылды. Маалыматты санариптик өнүктүрүү министрлиги билдиргендей, макулдашуу коронавирус пандемиясына байланыштуу соода өнөр-жай палатасынын сертификатынын негизинде узарды. Бул компания тиешелүү сынактан жеңүүчү деп табылып, долбоорду ишке ашыруу үчүн дээрлик 2 миллиард 700 миллион сом сунуштаган. 20-майда мурдагы санариптик өнүктүрүү министри Азамат Тыйканбаев пара алууга шектелип кармалган. Ал 7-июнда президентке кайрылып, коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыра турган кытайлык Shenzhen Sunwin Intelligent компаниясы менен келишимди узартпай койгон үчүн камалганын жар салган. Президенттик аппарат Тыйканбаевдин айыптоосун төгүндөгөн. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору 2019-жылдын 4-октябрынан тартып ишке кирген. Кыйла бөлүгүн билим берүү тармагына бөлүп келе жатат. Президент Садыр Жапаров жалпы республикалык тестирлерден эң көп упай алган бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшырды. Быйыл жалпы республикалык тестирлердин жыйынтыгы менен жогорку упай алган 58 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болду. Эң жогорку 232 баллды Караколдогу Кусейин Карасаев атындагы Сыкөл лицейинин бүтүрүүчүсү Жайдар Нургазиев алды. Жапаров мамлекеттик бюджеттин кыйла бөлүгү билим берүү тармагына бөлүнүп жатканын, анын ичинде мектептердин курулушу, мугалимдердин айлык акысы жана билим берүүнүн сапаты менен мазмунуна көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Сиздердин артыкчылык сертификаттардын негизинде Кыргызстандагы каалаган мамлекеттик окуу жайына, каалаган адиске конкурстан тышкары окууга өтүүгө укугуңар бар. Жалпы республикалык тестирлөөгө катышкандардын кыйла бөлүгү чет мамлекеттердин алдыңкы университеттерине өтүшөт. Бул ата мекендик билим берүү системасынын олуттуу потенциалын көрсөтүп турат. Кытайдын президенти Си Цзиньпин коммунисттик партиянын жетишкендиктерин кубаттап, атаандаш өлкөлөргө опузалоо аракеттерине барбоого чакырды. Мындай билдирүүнү ал партиянын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада жасады. Марике Бейжин Шинжаңдагы уйгурларды, башка мусулмандарды куугунтуктап, Тибеттен Гонконгко чейин демократиялык жараяндарды, адам укуктарын басмырлагандыгы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына туш болгон учурга туура келди. 1-июлда башкаладагы Тяньаньмэнь аянтында миңдеген кишинин алдында сүйлөгөн сөзүндө Си Цзиньпин коммунисттик партиянын бакубат экономиканы, Кытайдын глобалдык алкактыгы статусун камсыздоодогу ролун белгиледи.
100 жыл мурун түптөлгөн партия бүгүндө күчкө толуп Кытай улутунун улуулугуна жетүүгө чечкиндүү. Басып өткөн жолубузга, алдыда күтүп жаткан сапарыбызга көз чаптырсак, партиянын жетекчилиги астында бардык улуттарды камтыган Кытай элинин биримдиги менен заманбап социалисттик өлкөнү куруу максатына жетебиз. Улуттук кайра жаралуу кыялын ишке ашырабыз. 1 саатка созулган кайрылуусунда Си Цзиньпин кубаттуу армия курууга убада кылып, Тайвандын кайра биригүүсүнө чакырды. Гонконг жана Макаонун автономияларын баса белгиледи. Биз эч качан башка улуттун өкүлдөрүн опузалап, басмырлап же кул кылган эмеспиз, деп билдирген Си Цзиньпин башкаларга да Кытай элин опузалоого жол берилбейт деп эскертти. Бейжин Шинжаңдагы уйгурларды, башка мусулмандарды куугунтуктап, саясий кайра тарбиялоодон өткөрүү максатында лагерлерге айдагандыгы, Тибеттен Гонконгго чейин демократиялык жараяндарды, адам укуктарын басмырлап келаткандыгы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына, санкцияларга кабылууда. Ал эми Кытай бийлиги сөз болгон лагерлерди экстремизмге каршы күрөшүү максатында түзүлгөн кесипке үйрөтүү борборлору деп атап жүрөт. Гонконг Кытайдын бир бөлүгү болгону менен бир өлкө эки система принцибине таянып башкарылат. Бирок жергиликтүү активисттер, укук коргоочулар жана батыш өлкөлөрү Бейжинди акыркы жылдарда ошол эркиндиктерди, автономияны четинен жок кылууда деп айыптап келатышат. Мен журналисттик кесибимди гана аткарып жатам. Башка адамдардын пикирлерин, коомдо болуп жаткан окуяларды чагылдырам. Бул үчүн камалып кетем, кеңсебизге полиция келип текшерет, тинтүү жүргүзөт деп чочулайм. Сотко же коомго эч кандай далилдерди келтирбестен улуттук коопсуздук тууралуу мыйзамга такап туруп, компаниябызды жаап салышат деп корком. Мындай абал элди санаркоого батырды. Бейжин жана Гонконг бийликтери 1 жыл мурда кабыл алынган мыйзам стабилдүүлүктү көздөөрүн айтышса, оппоненттери анын жардамы менен башкача пикирдеги жарандардын добушун басуу аракети көрүлгөнүн белгилешет. Айнура Жекше кызы, Прага. Ош шаарынан 75 чакырым алыста жайгашкан Сарой жайлоосу жергиликтүүлөр эс алган эң популярдуу жайга айланды. Саякатчыларды тейлегендердин айтымында акыркы 2 жылда ички туризм болуп көрбөгөндөй өнүктү. Бир жагынан пандемия таасир этсе, экинчи жагынан кыргызстандыктар саякаттоону үйрөнө баштады. Сарой жайлоосундагы ички туризмдин кантип өнүгүп жатканын кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу айтып берет. Улуу жибек жолунан болгону 4 чакырым алыстыкта жайгашкан Сарыой эс алуу жайынын иштеп жатканына 2 жылдын жүзү болду. Жайлоонун аты коюлган комплекс пандемия учурунда туризм тармагында иштегендерге жумуш орундарын түзүп берүү максатында ачылган. Эми колубузда да анча-мынча жумушчулар иштечү. Анан жергиликтүү ошол мындай бенефициарлар да болгон да, чет элдик туристтерди мында кабыл алып, ошолор эми жумушсуз калбасын деп анан былтыр ушул местный туризмге ылайыкташтырып ушул базаны ачканбыз да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул элдерге, жергиликтүү туристтерге көбүнө эле жагып атат да. Дем алыш күндөрү эс алуу жайында дээрлик орун калбайт. Жашты кезертип турбайбы, жадырап жайнап билимде, жадырап жайнап. Бизге аябай жагат ушундай жайлоого келип эс алып, таза абада эс алып, кымыздарды ичип кеткенчи. Өтө сонун. Бул боз үй окшош. Анан бири-биринин баягы тетиктери бири-бирине түшө бере турган боз үйлөр экен да. Атайын жасалганчы. Анан 4 канат, диаметри 4,20 келген. Ушундай чакан боз үйлөр да. Азыр могулорду мисалга темирден жасап атпайбы, сиздердики бардыгы ошо натуралдык? Жок, биздики бардыгы жыгачтан, натуральный кийизден жасалган. Илгери кандай болсо азыр? Илгери кандай болсо ошондой. Чийлер. 2 жыл мурун Сарыой жайлоосунда бир нече киши гана турист тосса, азыр конок үй даярдап, саякатчыларды күткөндөрдүн саны 30дан ашат. 2019-жылга салыштырмалуу чет элдик туристтер дээрлик жок. Ошентсе да, пандемиядан улам жаралган тоскоолдуктарга карабай, дүйнө кыдырган франциялык жана германиялык туристтерге учурадык. It's a dream for a long time. I would like to discover this part of Бул менин көптөн берки кыялым болчу. Биз бул жерлерди жакшы көрөбүз, анткени Европада, Борбордук Азия жөнүндө эч нерсе билбейбиз.
Анан Кыргызстандын коронавирус пандемиясына карабай ачык экендигин көрүп, мен азыр барышым керек деп айттым. Ал эми Франциядан келген экинчи турист Жасмин тейлөө сапатын алкоого алып, жайлоодогулар англис тилин үйрөнүп койсо деген сунушун айтты. Мен ишенем, бул жакка дагы көп туристтер келишет жана келиши керек. Балким пандемияга байланыштуу алар бул жакка келүүдөн коркуп жатышат. Мындан ары абал өзгөрөбү же жокпу билбейм. Бирок кырдаалдын өзгөрүшүнө жана туристтердин келишине үмүт артам. Мал менен алек болгон тоолуктар эс алуучуларды тейлөө менен да ишкердүүлүк кылууга четинен көнө баштады. Алардын жалгыз өтүнүчү саякатчылар тамак-аш калдыктарын туш келди таштабай жыйнап ала кетишсе. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош. Ал эми азыр алдыда 2-июлга алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын веб-сайтынан жана соц тармактагы баракчаларынан кененирээк таанышып турсаңыз болот. Ал эми биз ушуну менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Саламатта туруңуз.